пландалып жатканын жана бул маселе караларын айтты. Эмгек сиңирген артист Бек Борбиевдин концертине каршы акция өтүдө. Бүгүн Айкөл Алаттуу коомдук бирикмесинин өкүлдөрү Улуттук филармониянын алдында ырчынын Беларуска барып, Курманбек Бакиевдин туулган күнүндө ырдап келгенин айыптап, эл алдында кечирим суроосун талап кылышты. Кененирээк Жаркын Желдиңбаева айтып берет. Нааразы жазууларын көтөргөн коомдук бирикме өкүлдөрү ырчы Бек Борбиевдин эл алдында кечирим суроосун талап кылууда. Алар мурдагы президент Курманбек Бакиевдин 65 жылдык юбилейин куттуктап, ырчынын Минскиге барып ырдап келгени чыккынчылык экенин айтышууда. Ырдап жүрө берсин, аяк жакшы болсо, биздин канча эл кыжырланып атат, канча баласын жоготуп, канчалар жарадар, канчалар Бакиевдин артынан. Нааразычылыкка чыккандар Бек Борбиевдин концерт берүүсүн токтотуу талабын коюшту. Ал эми өзүнүн ишинде эмне кылышты? Койбойбу, анын өзүнүн правасы. Бирок ошо элди деле уважать этиш керек болчу да. Ал элдин алдында элдин намысын ойлоп, ошону эле жакын эле туугандар деле, жакын эле жерлештер деле эме болуп атат да, пострадать этип атат. Мен сага канча бардым санабаган, артымды баратканда карабаган. Алатоо маалымат программасынын журналисттери Бек Борбиев менен байланышууга аракет кылды, бирок анын телефону өчүрүлгөн же жеткиликтүү эмес болуп чыкты. Борбиев мурдараак өзүнүн Facebook'тагы бетине бул боюнча төмөндөгү пикирин билдирген. Мен кайда барып ырдайм, өзүмдүн эрким. Эч кимге отчет берүүгө милдеттүү эмесмин. Мен түрмөлөрдө кылмышкерлердин алдында ырдагам. Өнөр күйөрмандарды тандабайт, ыр сүйүүчүлөрү өздөрү тандайт. Кимди угат, кимди укпайт. Коомчулукта бул боюнча пикирлер экиге бөлүндү. Ырчыны колдогондор болсо, ошол эле учурда нааразычыл тарапты туура дегендер да табылат. Нам два надо. Вот, смотрите, 8 вариант. Ал эми эмгек сиңирген артист ушул маалга чейин сот тармактарда гана жооп бергени болбосо, ачык жооп бере элек. Жаркын Желдиңбаева, Медержан Бейишев, Коомдук биринчи канал. Муфтияттын кызматкерлери аттестациядан өтөт. Бул тууралуу муфтий Максатбек Ажы Токтомушев билдирди. Аттестацияда муфтият кызматкерлеринин диний билими менен кошо кесиптик деңгээли бааланат. Кудайга шүгүр, мына 7 айдын ичинде бир топ реформалар болду. Курултай жакшы өттү, уставыбыз кабыл болду, алымдар кеңеши тандалды. Муфтияттагы реформалар өзгөрүлүп, Кудайга шүгүр, ар бири функциональный обязанность негизинде иштеп, мына акча төлөмдөрүнөн бери налогу болсун, соцфонд болсун, булар иш чаралар жакшы жүрүп кетип атат.